Ондогон мелдештерде жеңүүчү болуп, күрөш боюнча атагы чыккан Мурат эми белин түздөй албай төшөктө жатат. Кой десе болбой, өзүнүн устатына каршы чыгып, жыйынтыгы бул. Устаты көтөрүп чапканда омурткасы чоюлуп калган. Дарыгерлер ага эми анын күрөшкө чыга албай турганын, күрөш тургай боюн түздөп басып кетишине кепилдик жок экенин айтышкан. Ошондон бери ал төшөктө. Баягы Мурат баарын жеңип, байгенин ээси болуп жүргөн учурдагы жанынан чыкпай жайпаңдагандардын бири жок. 6 айдан бери бир гана досу Сабыр келет. Кем карштарын толуктап, көңүлүн көтөрүү үчүн күлкүлүү окуяларды айтып берет. Сабырдын мындай мамилесине Мурат абдан ыраазы болуп, бул жолу ыйлап жиберди. Муке, сен эмне? Ыйлап жатасыңбы? Ойчу, жакшы болуп кетесиң. Досум, сага эмне болду? Сени капа кыла турган сөз деле айтпадым го? Деп ордунан тура калды. Мурат көзүн арчып, терең дем алып: Сабыр, мени кечир досум. Баягыдан да катуу шолуктоп кирди. Сабыр болсо таң калып, оңтойсуз абалда калды. Мейли, бошонуп алсын, узактан бери төшөктө жаткан үчүн сыгылып да бүттү деп, досунун кыйналганына ал дагы кайгырып турду. Ылдый ийилип, досунун башын кучактап, сороткондой болду. Өзүнө келип, демин басып, анан сөзүн улаган Мурат: Сабыр, өзүң менден да жакшы билип турасың. Баягы менин жылдызым жанып турганда, мени мактап, кафеден кафеге чакырган, алып кой деп тостордун кооздорун терип айткандардын бири жок. Майыпсың деп таштап кетишти. Кадырды айтсаң, келбей койду. Ал кайда жүрөт? Кадыр дагы деле залда, устаттын ишенген адамы болуп турат. Сен барбай калгандан бери устат ошону мисал кылып калган. Малик эмне кылып жүрөт? Ал бир балдарга кошулуп, бирөөлөрдү коркутушуп, акча алып жүрүшкөндө кармалган. Кесилип кеткен. Сабыр, мени кечир досум. Кечирсең, кечирдим деп айт. Жеңилдеп калайын. Залда жүргөндө ошол Кадыр менен Маликти досум деп, сени көзгө илбейт элем. Ошолор менен ээрчишип, сен келгенде мен сага жинденип алчу элем. Сен аны сезет белең? Деп Сабырдын көзүнө карады. Мурат күрөштө жеңүүчү болгон сайын башкалар менен өзгөчө майрамдап, Сабырды атайын чакырчу эмес, кокусунан гана кошулуп калбаса, Сабыр андай өтө эле ызычуу болгон жерге барууну жактырчу эмес. Айтор ошол кемсинтүүлөр, теңине албоо, Мураттын текеберлиги кыска кино сыяктуу көз алдынан элес болуп өттү. Бир азга жертиктеп отуруп, Сабыр да досунун көзүнө түз карады. Мурат, чынын айтсам, мен сага башынан эле дос болгум келген. Залга биринчи барган күнү сени көргөм. Сен ошондо өтө сонун күрөшүп жаткан экенсиң. Сага жанашып, сенден үйрөнгүм келген. Килемге сени менен чогуу чыккым келчү. А сен такыр макул болбойт элең. Бир жолу мага илешпи дедиңби, мени көтөрүп чапканыңда бутум жаракат алган. Эсиңдеби? Ошондо да сени жаман көргөн эмесмин. Эми эмне кыласың алардын баарын эстетип? Кой андан көрө жакшы сөздөрдү сүйлөшөлү. Сабыр жылмайып, сөздүн нугун башка жака бургусу келди. А Мурат баштаган сөзүн бир жолу аягына чыгарып койгусу келди. Досум, бир жолу машыгуу учурунда башыңа тээп салгам. Сенин башың чайкалып, мага окшоп, бир ай ооруканада жаткансың. Ошондо чалынып кеткен адам болуп, башыңа атайын эле тепкем. Ошон үчүн кечир мени, досум. Мен кыпкызыл эле жинди болгон экенмин. Кечир мени. Көзүм ачылыш үчүн, жакшы менен жаманды айырмалап билиш үчүн мага ушундой сыноо керек окшойт эле. Мынтип жатып калып аганымда
кимдин ким экендигин билмек да эмесмин. Сенден кечирим да сурамак эмесмин. Ошондогу ак көз, кара көздөрдөн сен эле келип жатасың. Мен өкүнүп турам. Сага кылган жамандыктарым үчүн мени кечир, досум. Бул сыноо болбогондо мен эң жакын досумду тапмак эмесмин. Сабыр, сен менин чыныгы досум экенсиң. Эгер бутума туруп кетсем, мен достуктун кандай болуш керектигин сага далилдеп берем, деп кайра шолоктоп кирди. Сабыр дагы майып болуп калган досунун абалын аяп көзү жаштады. Досунун бир кездеги кылган кылыктары үчүн сураган кечиримин кабыл алгандай түр көрсөтүп, Муратты кучактады. Кечирдим досум, кечирдим. Сага менин кегим жок. Андай болсо мен сенден кабар алмак белем. Берки досторуңдай болуп жүрө бербекмин, деп кайра отургучка отурду. Мурат дагы жеңилдеп көңүлү ачыла түштү. Шаңдуу үн менен: "Сабыр, досум, көрөсүң, мен айгайын керек болсо, менин жаным сенин жаның менен бир болот. Еху!" деп кыйкырып алды. Жарым сааттай мурда эле жашагысы келбей, жашоодон үмүтүн үзүп бараткан Мураттын жүзү жаркырап, Сабырдын келгенине кайра рахмат айтып жиберди. Баласынын сүйүнүчтөн кыйкырганын ашканадан тургу уккан апасы кыжалат болуп чуркап келди. "Балам, эмне болду? Үн чыгарбай калдың эле? Эми мынтип кыйкырасың? Коркуп кетип чуркап келипмин. Деги мушташпадыңарбы?" "Апа, жок. Кайдан? Мен бүгүн чыныгы досумду таптым. Бул досумду табыш үчүн ушинтип жатып калышым керек болгонун азыр түшүндүм, апа", деп керек болсо апасы менен да кээде гана сүйлөшүп калган Мурат апасынан да кечирим сурап жиберди. Эне деген баары бир эне да. Кээде кагып силкип жибергенине карабай баласын аяп койчу. Үйдөн чыкпай балам кысылып, сыгылып жатат деп баланын корус мамилесин дагы кыжалатчылык деп түшүнчү. Көптөн бери сүйлөбөй, түнт урушчаак болуп кеткен баласынын жан дүйнөсүнө жарык кирип, заматта өзгөрүлгөнүнө сүйүнгөнүнө жашын тыя албады. "Айланайын балам, эгер билсең, мен сен деп жашап калдым. Көчөдөн классташтарыңды көргөндө жүрөгүм эзилип кетет. Досторуң келинчектери менен тойлордо жүрүшөт. Аларды көрүп каңгырыгым түтөйт. Мага да жараткан ушундай бакытты берер бекен деп көкүрөгүм тилинет. Ыйлаба балам, тез айыгып туруп кетесиң. Тур, көчөгө чык. Мурат сакайыптыр деп баары көрсүн жаным", деп энеси баласын кучактап өзү кошо ыйлады. Эне менен баланын бири-бирин аяп, бири-бирин сүйүп, бири-бири үчүн бакыт экенин Сабыр дагы мына эми түшүндү көрүнөт. Аяш энеси ага карап: "Сабыр, балам, сен да балам болуп калдың. Сен биздин үйгө бүгүн жарык алып келдиң. Сен бүгүн биздин үйгө нур алып келдиң. Карачы, баарынан үмүт үзүп, керек болсо мени менен да сүйлөшкүсү келбей калган баламдын жүрөгүндөгү музду сен алып келген нур эритип салды. Биздин үйгө кут келди", деп Сабырды да кучактады. Сабырга рахмат айтып, жашын токтото албай бөлмөдөн чыгып кетти. Эки дос дагы сүйүнүп, жакшы план түзүштү. Жума күнү күрөш боюнча райондук мелдеште Сабыр келемге чыкмак. Эми ал залга Мурат 6 айдан кийин кайра биринчи жолу бармай болду. Жайдары отуруп, бирок бир нерседен кыжалат болгонун билдирип койду. Ал кыжалатчылык Мураттын майып арабасында отурганын эч ким көрбөшү керек эле. Аны сезе калган Сабыр: "Досум, сен ойлонбо.
Ким эмне десе дей берсин. Эң башкысы сен тирүүсүң. Кайра залга барасың. Көргөндөр Мурат туруп калыптыр дешет, дей салды. Анын сөзү жага берди окшойт. Көңүлү кайра жайлагансыды. Сабыр өзү негизи бала кезинен токтоо болгон. Апасы 12 жашында 7 баласын боюна көтөрүп, анан төрөт учурунда кайтыш болгон. Ошондо төрөлгөн инисин Сабыр өзү карап чоң кылды. Эне ордуна эне болду. Сыртта эркек, үйдө аял болуп, тамак аш жасап, эң улуусу болгон соң кийим кечекти да колго жууп жүрдү. Кийин карындаштары ишке жарап калганда ашкананын ишинен кутулду. Турмуштук кыстоолордон улам Сабыр өзүнүн атындай сабырдуу бала болуп калган. Жок менен кыйынчылыктын эмне экенин түшүнгөндүктөн Мураттан кабар алып турду да. Ошентип мелдешке да барышты. Мурат болсо баягы жылдыздуу кезде дос болгон балдардын таанып калбаш үчүн кепканы баса кийип, көз айнектин карасынан көзгө илип койгон. Сабыр досу отурган арабаны түртүп, залдын ыңгайлуу жерине жайгаштырды. Анан оюн да башталып, жыйынтыгында өтө катуу кармашта Сабыр каршылашын килемге басып, биринчи орунду ээледи. Өзгөчө кыйкырып, кол чаап жиберген адамга эл өңүлүп калды. Ал Мурат болчу. Сүйүнгөнүнөн өзүн кармай албай кыйкырып жиберди. Сабыр чуркап келип, дос отурган арабаны килем ортосуна түртүп чыкты. Эл анын ким экенине кызыгып күтүп калды. Сабыр: "Мен бүгүнкү жеңишимде досума арнадым. Бул досум Мурат", деп жар салып, анын көзүндөгү кара көз айнек менен башындагы кепканы ала койду. Муратты көпчүлүк таанып калган. Анткени ал бул килемде бир нече жолу жеңүүчү болгон. Чанып кеткен достору келип, салам айтып, сурашкандай болушту. Бирок алардын бирине да маани берген жок. Сабыр колундагы микрофонду берип, Мураттын сүйлөп коюшун өтүндү. "Ооба достор, бул чындык. Бүгүн Сабыр чемпион. Мен аны менен сыймыктанып турам. Мен учурунда Сабырды тоготпойт элем, теңиме албайт элем. Мен кырсыкка учурап, мына бул арабага отуруп калганда, ошол кездегилердин баары менден жүзүн буруп кетишти. Жалгыз гана ошондогу мен теңиме албаган Сабыр мени ушул жерге алып келди. Досум дегендин баары дос эмес экен көрсө. Көчөдө дос көп. Досу деле, досу эмеси деле, кандай досум, дос кандай деп калган заманда жашайт экенбиз. Мына менин досум Сабыр", деп шаң менен айтты. Мураттын мындай сөзү ансыз да биринчиликти ээлеп чемпион болгон Сабырдын аброюн асманга көтөрдү. Баш байге катары коюлган автомашинанын ачкычы берилген соң баары сыртка чыгышты. Сабыр арабаны өзү түртүп келип, Муратты машинага отургузду. Бул жерге такси менен келген достор эми өздөрүнүн жеке машинасы менен кетип жатышат. "Мурат досум, кандай мелдештер болбосун мындан ары чогуу баралы. Сенин батаң менен бүгүн жеңишти алдык", деп досын кучактады. Эки достун мамилеси күн өткөн сайын бекемделип, Сабыр досун майып арабадан тургузууга максат койду. Катуу аракеттерден улам 7 ай дегенде Мурат кайрадан биринчи жолу алгачкы кадамын таштады. Аны жетелеп жүрүп дагы 1,5 жылда досунун колдоосу менен Мурат килемге кайтып келди.